саламатсыздарбы ага эжелер? Мен Кундузбек Коесмин. Ош шаарындагы номер 10 Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатында 2 класста окуйм. Китеп окуу сонунда долбоорунун негизги Шукуров агайыбыздын жерде суда жашоочулар деген чыгармасы боюнча түшүнүгүмдү айтып берейин. Жерде суда жашоочулар булар курбакка бака кирет. Алар окшош, бирок алардан айырмасы бар. Курбакка териси менен жемала албайт. Анын териси чоң, денеси чоң, аркы буттары алсыз, эки жака ооп секиришет. Курбакка суусу жок деле жашай алат. Таштардын түбүндө жана ийиндердин түбүндө жашай берет. Ал түндөсү курт кумурскаларды терип жейт. Ал эми бака болсо, анын териси нымдуулукту өзүнө сиңирип алып жем алат. Анын көлөмү кичине, аркы буттары күчтүү. Ал дагы курт кумурскаларды терип жейт. Бака болсо, бакылдаган жерди жакшы көрөт. Ал эми курбакка болсо, бакылдабаган тыныч жерди жакшы көрөт. Жаратылышта көп кескелдиктер көп. Кыргызстанда кескелдиктердин 10дон ашык түрү бар. Эң эле ийри кескелдик бул эчкемер кескелдик. Ал Кыргыз, Орто Азияда боз эчкемер кескелдик болот. Ош жана Баткен областтарында жайгашкан. Ал кызыл китепке киргизилген. Аны адамдар көп кармап, өлтүрүп коюшкан. Ошондуктан ал кызыл китепке киргизилген, коргоого алынган. Ал зыяны тийбейт. Аны көрсөп, эчтеке кылбай эле коюшубуз керек. Коркунуч билгенде, ал эчкемер кескелдик мойнун жонойтуп, кышылдаган үн чыгарат.